Ошондуктан мен чыңгызга айтам да, кичине эмерек бол, элдин баарын өзүңдөй ойлобо, көрүп атасың, өзүңдүн укугуңду коргой албаган үчүн ушул ишке барып атпайбызбы? Так болуп, жүрөгүмдүн төпкүрүндө калып калган сыяктанып калдым да. Бүтүндөй өнөр адамдары бизге жардам берди. 20 жыл 5000 сом менен иштептирбиз. Ушунчалык бир түйшүктүү жашоом бар да, эң башкысы көзү тирүү турат. Көзү тирүү турат го. Чыңгыз агайыңар абдан жакшы, Кудайга шүгүр. Биздики дагы 100% биздин айлыгыбызга айлык кошулуп отурат. Кыргыз эле бир үй бүлөнүн кызы, бир үй бүлөнүн баласы эмес, Чыңгыз экөөбүз бүтүндөй кыргыз элинин уул кызы болуп калыптырбыз. Жаш баладай болуп баталданабыз. Түшүм, өңүм деген сыяктуудай болуп эле ушинтип элең-селең жүрө бергендин баары көрсө катуу стресс, депрессия экен. Салам, жалпы Соло ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, өзүңүздөр жакшы билгендей эле биз ар дайым чыгармачыл адамдардын жаңылыктары менен бөлүшүүнү улантып келебиз. Бүгүн дагы өзгөчө бир айым менен маектеш алдында турам. Жалпы өз жакшы билген жалаң гана сынагыдан көрүп жүрсөк, бүгүн маңдайлаш отуруп, бет маңдай отуруп маек курган буйруган экен. Бүгүн бизде конокто Жылдыз Тайм берүүсүндө Элмира Тагаева эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык балдар, жакшы. Денсаулыктарыңыз жакшы? Жакшы, рахмат. Бир аз эми күз келип балким азыр сасыктоолор көбөйүп атпайбы? Анан ошого мен дагы кичине 2 күн болуп калды, ушу көп оорубайм да өзүм. Анан бир аз тамагым ооруп, ошо бир аз кичине сырколуп атам, эми жеңил эле, Кудайга шүгүр атам. Негизи эле актрисаларга ооруганга дагы убакыт болбосо керек, ага да мүмкүнчүлүк беришпесе керек. Оорубай эле коелу, мүмкүнчүлүк бербей эле коюшсун, улайым эле. Оорубай эле коелу, анан албетте эгер оорудум деп жата берсең, сөзсүз түрдө ооруй бересиң. Анан биздин жумуш алаксытат да. Ооруп атабыз деп ойлойбуз, анан ошо сахнадан тердеп, ошо тер менен чыгып кетеби, ошо сахнада журулушуп атып эле, биз баягы театрга келгенде ооруну унутуп калабыз да. Анан башыбыз ооруп атса да унутуп калабыз. Баягы бир жакшы чоң бир эженин сөзү бар эле да. Ооруп жаткам дейт үйдөчү. Үйдө катуу ооруп жатсам эле, звонок келди дейт. Анан ушундай киного өтүп кеттиңиз сиз десе эле, айыгып кетсем болбойбу дейт. Анысы кандай бизде жумуш болуп турса, съемка болуп турса, биз ар дайым ден соолукта болобуз. Айрыкча азыр эми театрда эмне жаңылыктар эже? Азыр дагы көрсөк, бүгүн эс алуу, көпчүлүк эс алып жатса, сиздер дагы деле иш үстүндөсүздөр. Албетте, биз кечөөтөдөн берки эс алуу күнү экен. Анан айтышкан ушундай эс алуу күн, бирок деген биз иштешибиз керек. Себеби дегенде алдыда бир чоң биздин жакшы бир спектаклибиз турат. Өткөндө да айларда бизде да көп иш чаралар өтүп, ошол кичине булушууну токтоп калды эле да. Анан баарыбыз тең биргеликте актерлор сүйлөшүп алып, ушуну чыгарып салалык, бир жакшы премьера жазып алалык деп, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Албетте бул убакыттарды дагы, бул эс алуу күндү да биз кийинкиге жылдыртып, кийин дагы өзүбүздүн эмгегибизге пайдаланабыз десем болот да. Анан негизи эле көпчүлүк айтып калышат, ушу театр дегенде эле айлык акыга келип такалуучу эле, анан жаштар көп токтобойт дейт. Анан сиздин эмне үчүн ушул жакта калып калганыңыздын себеби эже? Бул албетте биринчиден өзүңдүн кесибиңди сүйүш керек. Экинчиден баягы Кудайга шүгүр деш керек. Себеби дегенде биз айлыгыбыз 5000 сомдук кезинде 300 сомдук кезден баштап иштегенбиз биз. Анан кийин 5000 сом менен канча жыл иштептирбиз? 20 жыл 5000 сом менен иштептирбиз. Анан азыр менин кызым чоңоюп калды. Өзү азыр баягы өзү иштеп, өзү акча таап атат да. Анан ошол айтып калат да. Мен азыр чоң акча алам. Мама дейт да, мен азыр чоң акча алам. Ошол акча өзүмө жетпейт дейт. Анан байкуштар деп коет биздичи. Ошо 5000 сом менен мени контракт менен окутуп, бул балдардын баарын чоңойтуп, садикке берип, мектепке окутуп, анан үй дагы салып, кантип жетиштиргенсиңер дейт да. Анан мен күлүп калам, ата эненин акчасы деген берекелүү болот го. Өзүнүн акчасын төгөтүп салып, анан кийин кайра жол расчет берип турмузчу, единица салып коюңузчу, бир жакка барат элем деп акча сурап баштайт. Анан күлөт да, дагы деле силерден сурап атам депчи. Анан мунун сыры эмнеде мама дейт. Анан мен айтам, баягы берекесин берсин деш керек да, ар бир нерсе. Миллион сом тапсаң да берекесин берсин деш керек. Бул демек бизди Кудай таалам сүйгөн адамдарбыз да. Анан ошол себептүү биз Кудайга шүгүр өзүбүздүн эмгегибиз менен эле ушинтип эле жашап келатабыз. Анан азыр Кудайга шүгүр акчабыз көбөйүп калган. Эми дагы бул 1-январдан баштап бизде өткөндө эле мындай кече жакында эле биздин маданият күнүбүз болду. Ошого карата биздин дагы бир жарлык чыгып кубанып отурган чагыбыз, биздики дагы 100% биздин айлыгыбызга айлык кошулуп отурат. Бул да болсо бизди кубандырды. Анан ошондой учурда бизди карабай калбаңыздар эле. Биз интервью бере албайбыз деле. Бошо айтасыз деле. Анан негизи ушул театр дегенде эле көпчүлүк өзү эле дайыма эле сахнада эле боёнуп
Баарына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на О. Баарына чексиз. Жашнакай кийимдер менен эле жыргап жүргөн адамдарды көрөбүз да, сахнанын артындагы Элмира эжекебиздин жашоосунда эмне жаңылыктар бар? Сахнанын артындагы жашоом меники чындыгында биринчиден бир үйдүн кожойкесимин да, бир үй бүлөнүн чоң энесимин, мисалы үчүн ошол үйдө мен ошо бир 3 балам бар, жолдошум бар, ошолордун башында турам. Алардын тамагын, кийимин жуундуруш керек, школго алып барыш керек. Болгон нерсеси менин мойнумда да чындыгында. Түйшүгүм өтө көп сахнанын артында. Мени таанып билгендер билет болуш керек. Мен көбүнчөсү эле ушу көчөдө өтөт да. Баламды сабакка алып барам, бирөөсүн тиякка жөнөтөм, тренировкага алып барам. Ушунчалык бир түйшүктүү жашоом бар да, бирок өзүм да көнүп калгам. Үйдө отура албайм. Эгерде үйгө отуруп турасың десе, жок, мен ушул эле жашоомду кайталай берет элем да. Демек мен көнүп калгам да. Анан чындыгында кээде отуруп алып туруп, баягы кечинде өзгөчө кечинде баар уктатып жайгаштырып коюп, анан өзүмө убакыт бөлөйүн деп бетиме кичине маска коюп коеюнбу дегенге ошого алым келбей, анан кийин мен да жанмын да, алым келбей анан уктап калган жайларым бар да. Анан ойлоп коем, ушунчалык баягы аял кишиге кыйын болот экен чындыгында. Кандай учур болбосо эле баягы аял киши эле кыйналып жүрө бергенин көп көрөбүз. Анан Чыңгыз агабыздын иштери кандай же азыркы учурда эмнелер менен алек болуп атат? Чыңгыз агайыңар абдан жакшы, Кудайга шүгүр, азыркы убакта ден соолугун бир аз чыңдап алды. Эми моореки бир айдан кийин дагы больницага жаттап атышат. Операциясы бар алдыда. Ошол операциясы. Эмнесин операция болчу? Биз ошо өзүнүн бир өнөкө тоорусу бар эле, ошонун операция болот. Жеңил эми, Кудайга шүгүр, жеңил операция. Ошол экинчисин жазаттырган алдында отурат, даярданып отурат. Анан себеби дегенде өткөндө канын толтуруш керек болуп калды. Кан аз болсо операция кылынбайт, аны баары жакшы билишет. Анан ошол себептүү биз гемоглобин толтуралы деп эле ошол Чыңгыз менен алек болуп жүрдүк. Анан Чыңгызды бир аз эс алсын деп ошо мен Чыңгызга көбүнчө баягы кандай десем убакыт бөлүп берип эс ал бир аз деп атып, көп түйшүктү албадым окшойт да. Бирок азыркы күндө Чыңгыз 2-3 мектепте сабак берет. Балдар Чыңгызды жакшы көрөт да, мугалимдер жакшы көрөт. 2-3 мектеби бар, аяк бар, балдар менен аябай жакшы иштешет Чыңгыз. Таланттуу балдар көп да биздечи. Ошолорго барып өзүнүн болгон талантын аларга үйрөтүп, мугалимдерге жардам берип, жакшы бир иш-чараларды өткөрүп, ошентип алаксып иштеп келатат. Анан өзүнүн театрында дагы көп эмгектерди жаратып, жакшы спектакльдерди иштеди. Азыр Кудайга шүгүр, баягыдан кичине жакшы көңүлү ачылып, бир аз стресстер кетип, кичине үй бүлөсү менен чогуу болгонго бир аз Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Анан негизи эле ошол окуяны негизи эле эстеп эле коелу, бирок көпчүлүк элдин арасында ушундай талкуулугу жаратып, анан ал күндү эстегенде сизге деле баягы жаман бир ойлор келсе керек, баягы эң оор абал, көпчүлүктүн жардамына муктаж болуп калган учурлар. Ал кездери, ал күндөрү чындыгында баарыбызга тең катуу тийди. Биринчиден үй бүлөсүнө катуу сокку болду. Экинчиден жалпы кыргыз элине ушундай баягы төбөсү көрүнгөн чоң эле актер, эмгек сиңирген артист болсо, өзү баягы биз элдин күзгүсү деп айтабыз да. Элдер да бир топко чейин кандайча булгандай болуп калды. Эл олку солку болуп калды, же ишенерин билбей, же ишенбесин билбей олку солку болуп калды. Анан Кудайга шүгүр баары тең өзүнүн ордуна келатат. Элдер демек өзүнүн натыйжасын чыгарып, бу да болсо баягы өзүнө берилген бир сыноо болуп калды деп эме кылышты. Анан мен жалпы ушулеки дайыма интервьюларымда айтып келем, жалпы кыргыз элимдин көрсө биз деген жөн эле басып жүрбөптүрбүз, биз жөн эле убакыт өткөрбөптүрбүз, жөн эле баягы көптүн бири болбоптурбуз деп өзүм жакамды кармап того кылып, бу да болсо эл айткандай мени көпчүлүк ата энелерибиз, көптөгөн биздин көрсө биз жалгыз эле бир үй бүлөнүн кызы, бир үй бүлөнүн баласы эмес, Чыңгыз экөөбүз бүтүндөй кыргыз элинин уул кызы болуп калыптырбыз. Баары тең бизди колдон буттан алып, мейли акчалай каражаттарын берип, мейли материалдык, моралдык жактан бизди колдоп, коштоп турушту. Мен албетте бүт баарына ыраазычылык билдирип келем. Анан биз ушул жалпы жөнүнөн бизди
жок силер дагы иштешиңер керек, силер башыңарды ылдый салбагыла деп биз Чыңгыз экөөбүздү бүтүндөй элим көтөрүп кетти бизди. Негизи эле ошондой учурда кимдин ким экени дагы билинип калса керек багы. Оор учурда билинет эмеспи? Албетте. Анан биздин Чыңгыз экөөбүз дагы жора жолдош, ушул жашообузга чейин экөөбүздүн 25 жылдык чогуу жашаган күндөрүбүздө, жылдарыбызда ушуреки көптөгөн досторду күтөптүрбүз, көптөгөн катыш күтөптүрбүз. Анан кийин ошонун баары тең ушунчалык баягы өкүл балдар кыздарыма чейин ушул бүт баары тең колдон буттан алып, бизге аябай жакшы эме кылып, анан мен болду эми бирин экин болот экен балдар. Мен бар деп айта албайм, көпчүлүк. Эми 5 кол тең эмес да. Бирин эки болот экен, эми аларга таарынбайм деле. Ал адамдын өзүнүн кулк мүнөзү, ал адамдын жаратылышы ошондой. Ар бир адамды Кудай Таалам өзүнчө мүнөз берип жараткан да, өзүнчө. Биздин бир жашообуздун бир эмеси ушул да. Ар бирибизди окшош кылып жаратып койбостон, ушунчалык Кудай Тааламдын бир жасалгалыбына таң каласың да, ушунчалык бир өзгөчө бир мүнөз берип жараткан экен. Анан албетте мен аларга таарынбайм. Ким кандай ойлоп турса, өздөрүнүн пикири алар. Мен алар үчүн такыр эч нерсе айтканга мен милдет баягы кандай десем, мен аларды мындайча айтканда эмете албайм да, заставлять эте албайм да алардычы. Силер биз үчүн мынтишиңер керек деп. Ар кимдин өзүнүн иши болду да. Анан негизи эле ошол учурда дагы көбүрөөк силерге көмөк көрсөтүп, жардам көрсөткөн кимдер болду же? Бизге көбүнчө көмөк көрсөткөн ошо биздин үй бүлөбүз болду, биринчиден бир туугандарыбыз болду, жора жолдошторубуз болду, албетте Чыңгыздын коллективи болду. Чыңгызды ушунчалык баягы бул мындай да балдар, коллективдин арасына да кадыр баркка жетиш үчүн ага дагы мүнөзүң туура келиш керек да. Анан кийин ошол ушунчалык кадыр барктуу, ушунчалык коллективдин арасында Чыңгыз ушунчалык бир жакшы бир өзүнүн жакшы бир мүнөзү менен баягы колго алып, жакшы бир мүнөзү менен ушуларга сиңип кеткен экен. Ошондуктан ушу Чыңгыздын коллективи, бүтүндөй өнөр адамдары бизге жардам берди. Жакшы. Чыңгыз агам дагы менен дагы жашаганына 25 жыл болуп калды деп калыңыз. 25 жылдын аралыгындагы эң оорусуна ушул болду. Кудай сактасын, мындан ары болбосун. Болгондо эмес. Мындан ары болбосун. Албетте ушул болду. Мындан ары болбосун деп тилейм. Бул жерде сабыр деп атпайбы, баягы сабырды да мынтип айтыш керек экен да. Мен өтө эле сабырдуумун, мен көтөрөм дей бербеш керек экен да. Жок, баягы мындан ары бербесин, мен мындай сыноолорду бербесин мындан ары деп эле баягы. Мен эмнеге бул мени баягы сороткондо айтышты да. Эң башкысы көзү тирүү турат. Көзү тирүү турат го. Эң башкысы келет, көзү тирүү турат. Акыры чындык жеңет деп ушундай жакшы сөздөрдү айтышты. Мен ошого тобо кылдым. Анан чындыгында баягы атабыз көзү тирүү туруп, тили сайрап, жашынакай эле ээси ордунда болуп турганы мага күч кубат берип жатты. Жакшы. Негизи эле чыгармачыл адамдын жубайы болуш деле кыйын болсо керек эже. Албетте, абдан кыйын да. Өз болуш да кыйын. Жубайы болуш да кыйын. Себеби дегенде биз көбүнчө өзүңөр көрүп тургандай мына майрам күндөрү да үйгө олтурбай талаалап жүрөбүз да. Анан бир жактарга гастролдоп чыгабыз. Ал кездерде гастроль аябай катуу болчу эле, гастролго чыкчубуз. Мына элементарный выездерге чыгабыз. Бияга Карабалта, тияга Токмок выездер болуп турат бизде. Анан кийин эл менен аралашып жүрөбүз. Анан кийин ошон үчүн бири-бирибизди түшүнгөн үчүн өзүбүзгө бири-бирибизге эриш аркак болуп, колдон буттан алып келаткан үчүн ошонча жыл чогуу жүрдүк го деп ойлойм да. Көп эле айтып коет го баягы чыгармачыл адамдарды көбүнчөсү мындай эки ажырым жолго түшүп кетишет, анан бирин-бири башка бирөөгө алмаштырып жүргөн учурлар көбүрөөк болот депчи. Албетте, чыгармачыл адамдар өтө наивный, баягы жүрөгү назик келишет да. Биздин жүрөгүбүз ушунчалык бир кандай десем, жаш баладай болуп баталданабыз, жаш баладай болуп баттарынабыз. Анан эле бат эле баягы эмоциональный келебиз өзүбүз, бир нерсени ай муну алчы деп, муну алчы деп бир башкача бир өзүңөр көрүп тургандай бир өзүнчө бир мен көбүнчө таң калам да, мен жора жолдошторум айтып калат да, силер бир башкача жаралган адамдар болосуңар депчи. Анан эмне кылалы эми биздин турмушубуздан ошондой Алла Таалам ошондой жаратып атса, анан эми Кудай сактасын андан. Ошол балким ошол өздөрүнүн бир кандайдыр бир
жүрөгү көтөрө албай калган нерседен ошондой акыбалга келип калышат болуш керек. Эже, мисалы үчүн Чыңгыз агабыз азыркы учурда акырындап өзүнө келип баштады дедиңиз. Ал эми аял киши дагы бул депрессияга түшүп калганда сыртка билгизбейт, бирок ичинен эзип жүрө берет эмеспи? Албетте. Ооба, чындыгында мен кийин мындай уктап калып ойгонуп же түштөн ойгонуп кеткен сыяктуу болуп мындай кийин өзүмө келип баштаганымды билип атам. Себеби дегенде ошол кезде мен кандай акыбалда жүрдүм экен деп атам. Бирок баягы көпчүлүктүн айтуусунда башыңды жерге салып калбай ошо башыңды көтөрүп жүрдүң дейт. Бирок мен ички жан дүйнөмдө кыйналып жүрдүм да. Кантип басып жүрдүм экен ошол кезде. Чын эле ушинтип эле кадимки азыркы баскан сыяктуу эле басып жүрдүм беле, же чалынып жүрдүм беле, же мындай кандай акыбалда жүрдүм эле деп мындай таң калып атам да. Анан ошол кезде балдарымды айтып атпайбы, жада калса ушу бизге келип алып, бизге да көңүл бурганга жетишчисиз депчи. Анан балам бир жолу айтып атпайбы, мама мындай самсы өз колуңуз менен жазап бериңизчи депчи. Ана макул деп ойлонуп кетип, макул деп анан баягы жанталашып балдарыма дагы баягы тамагымды жазап берип эме кылып, анан ушу бир баягы түшүм, өңүм деген сыяктуудай болуп эле ушинтип элең-селең жүрө бергендин баары көрсө катуу стресс, депрессия экен. Анан психологдор айтып атпайбы? Мына азамат эми ойгонуп баштадыңыз, эми өзүңүзгө келиңиз деп атышат да. Анан Кудайга шүгүр мен азыр бирөө тур деп ойго түйгөн сыяктуудай болуп ойгонуп кетип, анан эми мындай жалбыракты карап, деп биякты карап, элдин кебетесинен карап ушинтип калдым да. Атак мындай бүдөмүк менен эле жүрө бериптирмин да. Аябай эле катуу болуптур мен азыр ойлосомчу. Анан ойлоп коем, эми чыгып кетсин албетте мунун баары, бирок так болуп жүрөгүмдүн төпкүрүндө калып калган сыяктанып калдым да. Жардам сурап кайсы жактарга кайрылдыңыз эже? Мен көбүнчө жардам сурап баягы адвокаттарга кайрылдым. Ким бизге ушу жардам бере алат деп баягы частный адвокаттар болот экен азыр бизде. Мен улардын баарын билчү эмес элем да. Кыргыздар ушул экенбиз да, көрсө өзүңдүн укугуңду коргой албаган үчүн ушул ишке барып атпайбызбы? Анан ошо укук коргоочуларга кайрылдым. Биздин укугубузду да коргоп бериңиздерчи деп көп чоң кызматта иштегендерге кайрылдым. Биздин укугубуз тебеленип атат, коргоп бериңиздерчи деп. Мен ушул убакыттан пайдаланып баардык бизди колдогон, мейли кайсыл кызматта болбосун, баардыгыбыз бизди колдогон, Чыңгыз экөөбүздү колдоп коштогон баардык ушул биздин кыргыздын жарандарына, укук коргоочулардын баарына тең мен чын жүрөктөн баягы ыраазычылык билдирип кетким келет. Анан негизи эле Чыңгыз агам менен жашап билген адам катары биз агайды көрүп мындай мүнөзү оор ушундай адам катары көрөбүз да камеранын артында. Чеке жашоодо Чыңгыздын мүнөзү токтоду. Анан кийин ачуусу келгенде ачуусу келет. Чыңгыз өзү көбүнчө баягы жалпы жөндөн алганда оор басырыктууга кирет да. Мен кичине чыйпылдап кетем. Ал оор басырыктуу, анан кийин мындай алысты көрө билип, жет өлчөп бир кесип баягы кое тур, эми аял кишисиң да бирдемени баягы бат эме кыла каласың, кое тур, ойлонуп тур, мындай кыл. Анан мүнөз бири-бирине оошот экен да, балдар. Ушундай таң калдым. Менин мүнөзүмөн ал алды, анын мүнөзүнөн мен алдым. Кебелбей жатып бергенде дагы биздин азыркы заманда заманның бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт да. Туура. Анан азыркы заманда мен ошондой элем деп жата берсең дагы тебелеп кетиштери да мүмкүн. Ошондуктан мен Чыңгызга айтам да, кичине эмерек бол, элдин баарын өзүңдөй ойлобо, көрүп атасың, элдин баарын өзүңдөй ойлобо, элдин баарын өзүңдөй кылба, көрүп атасың, элдерде бар экен ушундай десем, эми баягы көп нерсени башынан өткөргөндөн кийин Чыңгыздын мүнөзү бир аз кичине ишенбөөчүлүк пайда болду да эмнегедир жүрөгүндөчү. Көп кишиге ишенбөөчүлүк пайда болуп, баягы ой басып, ойлонуп, кичине кантип ушундайга барып калдым дейби, же ичинен ушундай бир эме болуп калды да. Анан өзүнүн мүнөзүнөн келгенде денгиси Чыңгыз үйдөн балдарына баягы үйдөн баарыбызды күлдүрөт да. Анан Чыңгыздын деген бул кандай десем бир тамаша жагына, анан жолдоштордун арасында дагы бир тамашага батырып, бир жакшы сөздөрдү сүйлөп, ушундай жактары да бар да. Анан ал мүнөзүн албетте баягы көп эле жерде колдоно бербейт.
Эми ушундай экен да, мындай кичине ачылчу киши ачылган, анан ачылбачу киши ачылбаган мүнөздөр бар экен да. Чыңгыз ошонун катарына кирет го деп ойлойм. Негизи эле Чыңгызкем дагы ушул театр чөйрөсүндө чыгармачылардан сиз дагы анан негизи эле сахнада жүргөн учурда кээде роль талашып калган учурлар да болобу же? Ролду мындай кылат да, ролду албетте, мисалы үчүн жакшы бир чоң бир жакшы роль, жакшы бир ролду берет бизде биринчи состав, экинчи состав, үчүнчү состав деп берип коет. 3 состав даже 4 составга чейин алып калышат. Анан кийин ошол бир эле ролду 4 адам ойноп атпайбы? Анан ошол жерден албетте тирешүүлөр болот. Себеби дегенде бир киши ойноп атса, сен анын аркасынан андан да жакшы ойнойюн дегендей кыласың да. Анан 4-тө 4 башка ойноп чыгарат. Бул дагы болсо баягы бири-бириңди көрүп өсүү. Бул дагы жакшы нерсе. Мисалы үчүн биз айтабыз, мисалы үчүн бир эле жалгыз эле мен эле ойноп ошол ролду башка бир ойнобой калса, андан да ары өсө албай калышың мүмкүн болмок да. Демек тиги состав ойноп атканда карап, балким мен да бул жерден балким мындан ашырып мындай кылып көрөйүн деген сыяктуу кандайдыр бир муну деле тирешүү деп койсо болот. Кандайдыр бир мындай атаандашуу бар, ушундай сыяктуу болот да. Ошо антпесе мындай өтө деле баягы илгерки замандай болуп тирешип, роль талашып, бир көшөрүп калган деле эмебиз жок. Биздики тескерисинче, бизде кыздар мынтебиз да, эртең мен съемкага кетем, бүгүн сен ойноп турчу депчи бири-бирибизге сүйлөшүп алабыз. Анан макул деп бири-бирибиз баягы жабып турабыз да. Анан алдыда дагы кайсыл жактан сизди көрө алабыз? Мүмкүн тасмаларга да сунуш түшөбү же? Ооба, мен азырынча көбүнчө баягы эпизоддук ролдорго чакырып турушат, бат-баттан түшүп турам мен съемкага. Себеби дегенде бир кыска бир ролдорго чакырып турушат. Мен албетте сунуш кандай түшсө ошондой макул болуп, барып өзүмдүн болгон кандай жагынан болсо да көрсөтүүгө аракет кылам. Жакында бир премьерабыз болгон жатат. Буюрса бир чоң тасмадан көрөсүздөр, жакында презентациябыз болот, Малыш деген. Аталыш эле башкача болобу? Аталыш эле ошондой, азырынча ошол эле ат менен чыгабы же башка ат менен чыгабы күтүп атам. Бирок Малыш деген бир жакшы чоң тасма чыгат, ошондо мен апасы болуп ойнойм. Ошолдун алдында турабыз. Антпесе мына азыркы чыгып аткан кинолордун баарында мен эпизоддук ролдордо бармын. Анан кинолор жөнүндө сураганда сизден сурай кетейинчи, сиз эми профессионал актриса катары көз карашыңыз. Көпчүлүгү айтып калышты, азыр режиссерлор көбүнчөсү аудиториясы чоң же болбосо аябай хайп болгон жылдыздарды көбүрөөк тартып калышты да. Анын билими барбы, жокпу, ал нерсе кызыктырбай калды. Кандай десем, эми бул жерде чындыгында баягы мынтип атпайбы, бир тартылып алган, бир тарткан актерлорду мындай экен да, режиссерлор айтып калышат да, сахнада деле ошондой, тасмада дагы. Мисалы үчүн актерлукка көнүп алат да, режиссер менен актер бири-биринин тилин түшүнөт. Мисалы экөөбүз бири-бирибиз менен иштешип калсак, бири-бирибиздин тилибизди түшүнөбүз, кечке эле экөөбүз иштеше бербибиз келет. Себеби дегенде өзгөчө убакыт бөлгүсү келбейби, ушундай да. Бирок бул да болбогон нерсе да. Себеби дегенде башкача жагынан да ачылса болмок да актерлорчу. Анан ушундай да. Бул жерде режиссерлордун дагы бир күнөөсү ушул актерлорго көнүп алып эле, анан аларга оңой болот, себеби дегенде ал анын тилин түшүнөт. Анан баракы келип алып эле ошол режиссерлор актерлорго сунуштайт, албетте анан кийин тартыла беришет. Сахнада да ошондой бир командага көнүп алышат өзлөрүнүн, анан ошол команда менен иштеш аларга оңой болот, бири-биринин тилин туура түшүнүшөт, ошол тууралуу иштеше беришет. Бирок биз дайыма айтып келебиз, бул нерсе албетте туура эмес, себеби дегенде башка актерлор менен да иштешип, алардын башка жактарын да ачып көрүш керек. Анан баягы билими бар, билими жок дегенде азыр баягы 4-5 киного тартылып алып, анан кичине баягы үйрөнүп алып, анан кийин тартыла беришет да. Бирок азыркы жаштарыбыз болсо, ошол бизге келип, балким үйрөтөсүздөр деп сырттан билим алып, кичине актерский мастерстводон сабак алып, речьтен сабак алып тартылып аткандар бар. Алар бизди сүйүнтөт албетте. Эми муну мен азыр частный фильмдерге мен эч кандай нерсе кое албайм, себеби алардын өздөрүнүн иши да. Жакшы. Сиздин убактыңызды алдыга же болушунча азыркы учурда даярдык көрүп жатсаңыздар дагы алтын болгон убактыңызды бөлгөнүзгө чоң рахмат. Чоң рахмат. Албетте мен сиздерге келсеңиздер, мен баягы ушундай балдар келип эже кичине интервью берип коесузбу десе, мен жок дебейм да. Албетте азыр чындыгында убактым дагы аз болуп турганына байланыштуу кичине шашыгып берип калдым. Мен бул
сиздер аркылуу биз ушунчалык эл менен баягы телевидение аркылуу ушундай частный бир берүүлөр аркылуу биз элге сиздер бизди түз жеткирип жатпайсыздарбы? Биз сиздерге ыраазы болушубуз керек. Анан ушул чыгармачылык ийгилик каалайм сиздерге, келип туруңуздар. Биз ар дайым эшигибиз ачык театрда. Жакында жаңы премьера болуп, чакырам, келиңиздер. Анан жалпы кыргыз элиме амандыкта көрүшүп туралы, баягы тасманын артында болсок дагы, экрандын артында болсок дагы ушул сиздер менен амандашып көрүшүп туралы, соо бололу баарыбыз тең, ден соолукта бололу, дүйнөбүз тынччылыкта болсун, токчулук болсун, ар дайым бар бололу баарыбыз тең.